нерсе таң калтырып атат. Мүмкүн сиздер көбүрөөк келечекке болгон үмүтүңүздөр бышыгыраак болсо керек. Себеп баары эле президент айтты деп баштап атасыңар, же ушундай болгонбу, же оору болуп калганбы? Бул коррупция менен каршы күрөшүүнү аябай колдойм деп баштаганыңар мени таң калтырып атат да. А коррупция менен күрөшпөйм деп кайсы президент айткан жок? Вот азыр бир киши айтты, президент прям точку попал деп. Аскар Акаевич айткан, коррупция 7-чи кабатка чыгып кетиптир деп. Он не попадал в точку. Бийлик элге кызмат кылыш керек деп Бакиев айтты, тоже не попадал в точку. Биз токтотпойлубу эми? Мына президент айтып койду эле, анан кийин ушуну колдоп атабыз, анан ушундай болуп кетиптир, кокуй, жагдайыбыз жаман экен дегенде токтотушубуз керек го дейм. Биз токотел гана жерин айтышыбыз керек да. Биз өзүбүз бузуп атабыз, айланайындар бийликти. Сиз туура айттыңыз, сиз абдан катырдыңыз, сиз келиштирдиңиз. Эл сизди колдоп атат деп жүрүп ушул күнгө келдик садагаларым менен. Президенттик шайлоо мезгилинде да айтпадымбы? Бул көч Атамбаевдин көчү. Бул көчтү улантып кетем деп убада бергендиги үчүн гана Жээнбеков баратат. 27 жыл эгемендик тарыхында эки ооз өзүнүн пикирин айтпаган азаматтан эмнени күтөсүңөр деп айтпадымбы? Анда да силер да укпайсыңар, эл да укпайт. Баягы бир жылтыраган нерсенин аркасынан чуркап кеткен шайлоо болду да бул. Ойлонбойт да. Бул кандай адам эле, бул кандай жолго алып барышы мүмкүн деген суроону койбойт. Кете берет чуркап алып аркасынан. Мен мисалы кыргыз журтчулугубуз ушунчалык таң калып аткан болсо, мен таң калбайм, себеби мен муну алдын ала айткам. Бул Атамбаевдин сызган сызыгынан кылдай кыйшайбайт. Кылдай кыйшайган күндөн баштап соке досум ордуна коюп коем деп айтпадыбы? Аппараттын жетекчиси болуп Фариттин келиши, Ниязовдун келиши бул деген сөз анын эки жагынан тең кысып түп-түз жол менен гана жүргөнгө. Ал момундай бир жасап жакшынакай кылып койгон бир куурчак болуп олтурат. Эмнени жазып берсе ошону окуйт, эмнени айтса ошону жасап коет. Ошого ыраазы. Себеп адам ичиндеги көкүрөгүндө баягы кайнап буркан шаркан түшпөгөн киши ушул олтурганына, аксакал деп урматтап койгонуна, төргө олтургузуп койгонуна абдан бактылуу болуп олтура бергенге ыраазы болгон киши. Бунтарь деп коет. Көкүрөгүндө бир нерсе шакардай кайнап атылып чыкпагандан кийин ага баары бир. Ага тек гана төрдө олтурса, жакшынакай кылып сылап сыйпап койсо, ошого ыраазы. Көрүп атпайсыңарбы? Чачты укмуш жасаганды үйрөндү. Менимче күн эрте менен жасаттырып анан кийин чыгат. Эмне өзгөрдү? Чач өзгөрдү. Бул эки кадр тең Акаевдин мезгилинен бери эле келатат. Экөө тең Акаевдин мезгилинен бери келатат. Айрыкча Фарид бул баягы 2005 жылдагы март төңкөрүшүнүн чыгышына бирден бир себепчилердин бири. Себеп баягы маалыматты Акаевдин жанакы саясаттарын жүргүзүүгө аябай олуттуу салым кошуп келген азаматтардын бири. Абдилсегизбаев деген азамат бар. Мына ошол уламдан улам КТРдан чыгып барып, жалган жашыктын баарын төгүп олтурушуп, элдин көтөрүлүп кетишине ушулар түздөн түз салым кошкон. Тырмакчанын ичиндеги азаматтар. Бул кадр жүрүшүнө эч качан таң калбаш керек. Эртең бир күнү дагы жанагы оң жактан сол жактан ырылдап чыккандарга айтып коеюн. Көз ачыктык кылып атат деп. Көрөсүңөр, аман болсок көрөбүз. Мына ушул кылдай кыйшайбай ошол саясат менен кетет. Ага бир себеп. Минскиде жолугушканда КТР менен ЛТР жанагы энеси эгиз төрөгөндөй сүйүнүшпөдүбү? Кийген костюму жарашканын караңыздар. Калган президенттер суктануу менен карап отурду деп бир күйөөгө чыга турган кыздай кылып макташпады баягы. Уят бул. Кыргыз мамлекеттик телекомпаниянын деңгээлинде ушундай деп сүйлөп отуруш. Калган президенттер эмнесине суктанып карап отурушту. Костюму жарашты дейт. Сөзсүз түрдө алдындагы досунан кийин ар кандай кишиге костюм жарашып калат. Салыштырмалуу айтса. Ушуну жаңылыктардан айта турган сөз ушул. Маалымат кабардан айта турган сөз ушул. Демек, биздин деңгээл аябагандай төмөн түшүп кетти деген сөз бул. Конституцияда жазылып турса, Кыргыз Республикасынын президенти Конституциянын кепили деп, ошол кепил өзү кепил боло албай атса, анан ушу общественный иште иштеген киши кепил болуп береби бизге? Эмне максат менен келип
ушул мыйзамды тез алып отуруп алсак, как воздух и вода нужны деп атабыз бул жерде. Туура, ошондой болушу мүмкүн. Воздух менен вода башка жакта, урматтуу аксакалдар. Эгер ошол воздух кандай булганган болсо, омбудсмениңиз андан 5 бетер булганат. Адам укугун коргойт деп атабыз. Кимге көз каранды болот? Президенттин администрациясына көз каранды болот. Мына Аманбек Карпович мага капа болбосун. Бул жерде отуруп депутаттын укугун тебелеп, тепсеп 4 жыл бою ушул тебелендин үстүндө келген киши, азыр администрациянын башчысы, ушу кишиге баш ийет. Депутаттын мыйзамда көрсөтүлгөн укугун эч ким эч кандай кыйшаюусуз берет. Депутатка комментарий бергенге укугу жок деп көрсөтүп турат. Телекомпаниянын президенти катарында он лично выбирал, кого можно пускать по эфиру, а кого надо выкинуть отсюда. Вот главный правозащитник.